Плог көтөрүү, кинг чуркоо, плогинг көтөрүп чуркоо дегенди түшүндүрөт. Ош шаарында эл аралык музейлердин күнүнө карата Сулайман тоонун экологиялык абалын жана музейдин тарыхый балыктарын жакшыртуу үчүн иш-чара уюштурулду. Анда плогинг чуркоочулары колдоруна колкап кийип, баштыкчаларга чуркап баратып, таштандыларды теришти. Улуттун мурастарын сактоо максатында музейлер бакубатчылык үчүн аттуу программада иш-чара өткөрүлдү. Анда Ош шаарынын символу болгон Сулайман тоо комплексин, музейдин баалуулуктарын элге таанытуу жана таза сактоо керектиги жөнүндө айтылды. Плогинг чуркоочулардын арасында 8-класстын окуучусу Перизат Жолчубекова да катышты. Перизат тоого чыгып, чуркоо менен шаардын таза болуусуна салым кошуп жатканына кубанычы чексиз. Таштандыларды таштабагыла, шаарыбыз таза болсун. Мага жактуу ушундай кылып тренировка кылган адамдарга айтам. Ушундай чуркаганча терип койсоңор болот. Бүгүнкү иш-чарага окшоп. Таштандырларды таштабагыла, шаарыбызды коздоюк, тазалайык. Анан көрүп калсаңар терип койгула мусорларды. Иш-чаранын жүрүшүндө концерттик номерлер, театрдык көрүнүштөр, манас айтуу жана ар улуттардын маданияты, каада салттары көрсөтүлдү. Аземде плогинг чуркоочулары шаар тургундары аны менен бирге Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар министринин орун басары Кайрат Иманалиев да катышты. Көпчүлүгү баягы Советтер Союзунун учурунда курулган музейлер да. Бул мына эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында курулган музей. Булардын чынында экспонаттар аябай бай. Контенти жагынан биздин музейлердин сапаты өтө жакшы деп айтсак болот да. Себеби ал жерде өтө баалуу жана өтө мындайча айтканда аз мындай бир редкий деп коебуз го, мындай сейрек кездешкен экспонаттарыбыз өтө көп да. Ушул эле музейде канча эл кызыккан мыкты экспонаттар жатат да. Азыр биздин максат ошону заманбап үлгүдө элге көрсөтүү пландалып атат. Маданий массалык программалар Кыргызстандын 7 Дубанынын облустук музейлеринде өткөрүлүүдө. Ош шаарынын тарыхый мурасы болгон Сулайман тоо жана андагы баалуу экспонаттарды сактоо ар бир жарандын милдети. Ага ылайык азыркы талап музейдин коомдогу ролун жогорулатуу менен элдерди тарыхый жайга тартуу болууда. Сулайман тоо музейинде ар түрдүү мастер-класстар өтөт. Кол өнөмчүлүк боюнча, башка боюнча. Андан сырткары аталар изи коомдук бирикмеси менен 2 жылдан бери иштешип атабыз. Алар дагы бизге элечек боюнча выставка алып келишти жана музейге 5 элечекти тапшырганы фондко тапшырганга даяр турушат. Ошентип бүгүн кечке чейин аябай чоң программада маданий массалык иш-чара өтөт бизде. Алдыда Сулайман тоо музей комплекси менен Өзгөндөгү тарыхый музей комплексин бириктирип, чоң долбоор түзүү идеясы иштелип жатканы маалым болду. Кылым Сурапбаева, Азам Бузириков, Бейтарап, Ош шаары.